Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сиздерге айткандай ашканадабыз жана сиздерге дүйнө жүзүндөгү эң көп эртең мененки тамакта колдонулуучу, дүйнө жүзүндө популярдуу блинчиктин атасы болгон панкейк. Панкейк жасайбыз. Анан дароо эле суроо, сиз панкейк жасап жатканда мискейди майлап аласызбы же такыр май колдонбойсуз? Панкейк азыр Белек экөөбүз кадр артында аябай талкуу кылдык. Белектин оюнча май сүйкөп алыш керек, анткени ал күйүп кетиши мүмкүн. Мен окуганыма таянып, теорияга таянсам, май такыр колдонулбайт экен. Мен практикага таяна турган болсом май колдонуш керек. Себеп дегенде керек болсо мынакей нан бышырганда апалар сөзсүз майлап алышат. Анткени нан жабышып калбасын дейт. Ал эми мен да ойлоп атам, азыр анда май колдонбой бышырып көрөлү. Кел. Баштайлы. Биринчи келдерсиң баары көрүп койгондо. Мен айтып турайын, биринчи жумуртканы чагып алабыз. Биз канча жумуртка алдык? Биз 3 даана жумуртка алдык. Андан кийин сүт, ун, сгущенка жана көптөргүч ванилин алдык. Эгер сиз мындан коркуп семирип кетем деп жаткан болсоңуз, сулуунун майдаланганын колдонсоңуз болот. Албетте бул сиздин дене боюңузду арык сактаганга жардам берет. Анткени өзүңүз деле көрүп жатасыз, бул жакта жумуртка, сгущенка баары мындай ток кармай турчу азыктар, андан тышкары кант, шекер кошпой деле койсоңуз болот. Ошол ушул эле айтайын дегем, сөз сизге. Рахмат. Мени жаса дегеним көп. Негизи биздин YouTube каналга жазылгандар болсо, байкадып алыш керек. Лайк коюп коюңуз. Комментарийлер бар экен. Ошол комментарийлерге сен жооп катары бир нерсе айтып коет окшойсуң. Сага тийишелүү бир комментарий окуп калдым да. Кел. Белек менен ангара эфирге чыкканда эмне кечке белек тамак жасайбы? Ооба. Мына. Чоң суроо, мен өзүм кол менен тамак жасап жегим келет. Бирок белек бербейт. Мен жок, мында деле эмес, сырдын баары белек сол жагымда, мешке жакын, мен оң жактамын. Бирок бул эч кандай көйгөй эмес, минтип деле алмашып койсок болот, негизичи. Тамаша. Бирок мен айтып турайын, мындан кийин, жумурткадан кийин меш ысып калды. Биз мындай эле кезек менен куя берели, сүттү куя алалы, Мен же оюмча сүт унду эмес. кошолу. Жок, ун дагы эмес. Эмнеси? Мен оюмча бул жака сүйүү жетишпей жатат. Албетте, биринчи ундан башташыбыз керек. Жайдан кошобуз, муну мен деле билем. Сен дагы. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай экөөбүз тең жасап атабыз. Көбүнчө мен жасап атам, эгер байкасаңыздар. Анан сүттөн кошо бер. Мына сен ушинтип кечкени алып атып. Токтой тур. Мен жасап атам деп элдер комментарийге чейин жазып башташты. Мына өзүңүз көргөндөй көп деле ун кошкон жокпуз. Өтө коюу болгон жок, бирок баары бир бул деген бир аягында мындай өтө коюу эмес, өтө суюк эмес, бир формага келет. Кыскасы деп койбойсуң. Камыр болуп калат мындай. Бир аз камыр болуп калат. Эмнегедир көпчүлүк биз панкейк деле жасабайт болушубуз керек, менин оюмча. Бизде үйдө мисалы жасалбайт да, бирок бул Америкада өтө популярдуу тамак экен. Андан тышкары сиз албетте фильм, кинолордон сөзсүз түрдө көргөнсүз, алар тура калып эле ушул панкейкти бышыра калат. Биздин тилиге которгондо бул блинчикке окшош бир азык экен. Же байкеси, же атасы. Мындай толугураак десек болот. Анткени блинчик аябай жук болот эмеспи? А бул бир аз толугураак. Атасы го деп атам. Мындайраак. Чоң атасы го. Блинчик десеңер болот да, панкейк деп айткым келбесе. Анысы үчүн ооба. Бул заманбап бир түрү. Анан бул панкейкти Америкада жаралды деп ойлогон болсоңуз адашасыз. Анткени фактыларга таянсак, теорияга таянсак, нарын областында Кочкор. Каяктык экенин айтып атты ошентип эле. Чынында шотланддыктар алып келген деген бир имиштер бар экен да, бирок бул имиш. Бирок азыр дүйнө жүзүнүн бардык тарабында колдонулат, Билбейм, бирок биздин үйдө панкейк такыр колдонулбайт экен. Келе, мен жасап коеюн, аягында аралаштырып коеюн. Колчалар аралаштырып. 3 секунд. Негизи, тасмалардан байкай турган болсок, дал ушул панкейкти көбүнчө мырзалар жасайт. Ошондуктан өзүң айтып калдың. Жок, негизи тасмалардан байкап атам да менчи. Кечээ күнү мынакей биздин редактор дагы бизге эртең дал ушул нерсени жасайсыңар деп даярдаңгыла дегенде, жок, ангаран уят кыла ушинтип айтып кой деген деп койбойм да. Көрдүңүзбү? Алып эле өзү жасагысы келип эле катта фактыларды. Дайыма ушинтип берет, талашат. Тамаша. Бирок чындыгында эртең менен байкасак, эмнегедир чет элдик тасмаларда айым жасаш керек,
деген Жок принцип такыр жок. эле. Эртең менен ойгондо мырзалар деле бат даярдалуучу нерселерди даярдайт дагы, сүйүктүүсүнө Алып берип берет. ооба, же алып келип берет, же чогуу жешет дегендей. Чынында ооба, мындай деле карап көрсөк, эмнегедир мырзалар тамак жегенди абдан жакшы көрөт го. Ошондуктан менин оюмча мырзалар өздөрү жакшы тамак жасашы керек. Анткени бул аларга айымдардан да көбүрөөк керегирээктей көрүнөт да. Чынында. Бирок дагы бир тамашалуу сөз бар. Кандай сөз? Айымдар эки нерсени такыр кыла албайт дейт. Ал эмне десе, биринчиси тамашалаганды, экинчиси ашканада бир нерсе даярдаганды деген тамашалуу сөз бар экен. Муну көпчүлүк КВНщиктер да колдонот. Керек болсо белгилүү кухня тасмасындагы шеф-повардын ролун аткарган мырза дагы айтат. Билесиздерби айымдар эки нерсе, кайсыл эки нерсени кыла албайт деп? Эмнени десе, тамашалай албайт жана ашканада эч нерсенин майын чыгара даярдай албайт дейт. Билбейм, тамаша. Бирок дүйнөдөгү эң мен деген ашпозчулар Мырзалар, ооба. Бирок азыркы учурда айымдар да көбөйүп баратыптыр. Муну мага Расул айтса керек. Адашпасам. Бирок тамаша деп калдым. Расулга сен акча берген акчасың. Тамашаң чынында айымдар үчүн өтө эле күлкүлүү сезилбейт. Ошол учур мен фартуктор жөнүндө айта кетсем, эгер сиз дагы Шотландыктар ойлоп таптырып. эгер сизге дагы өзгөчө фартуктар жакса, сиз каалагандай сүрөт түшүрүп, жазуу жазып алайын десеңиз, белек катары берем десеңиз, анда албетте биздин биз кийип турган фартуктарга буйрутма жасасаңыз болот. Номуру да бар, экранда көңүл буруп коюңуз, назар салып коюңуз, ал учур белек панкейкти даярдап койду окшойт. Бышырып эле калды окшойт. Жок. Азырда бир аз Көп болуп кетти, көп болуп кетти. Ала коелу, Негизи көп болуп кетти деп койбоймунбу? Негизи телекөрүүчүлөр баары бир даамын татпайт. Ошондуктан чында даамдуу кылып жаза эле ооба. Дагы бир аз коюураак болушу керек экен да. Ошо мен да ошентип ойлоп атам да. Мен дагы Азыр бир аз сүт кошолу дагы. Коюураак деп туруп сүт. Жок, ундан да кошобуз, бирок ага чейин албетте даярдалыш керек. Кел белек, чынында таарынычтар же түшүнбөстүктөр болбош үчүн эмки эфирде мен кичине көбүрөөк кыймыл аракет жасайын. Өзгөрөйүн. Мен мешти күйгүзүп, туз салып дегендей өзүмдүн. Негизи мындай аба райында мештин жанында эле тургум келет. Же отургум келет. Же жамбаштап жатсаң, эч нерсең калбай калган. Адам грили болуп каласың го, адам грили. Болду го дейм. Азыр Кой эле бир аз болду, ооба, кой эле болду. Азыр четиндегилерди алып алалы. Сен тигил жакта кашыкты мага тазалап алып берип койсуңбу? Кайсыл жакта кашык бар болду экен? Кашык бизде. Ал кашыкты мен бул жака салып койдум. Ошол кашыкты ооба даярдай кал. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жакындатып көргөзсөк болот. Биздин даярдап жаткан камыр канчалык деңгээлде коюу дагы эмес, суюк дагы эмес болду. Демек, бул мындайча айтканда идеалдуу формасы. Эми биздин эң эле башкы көйгөйүбүз азыр бул тегерекче жасоо. Ооба. Май жок, мискеге куюп алуу. Чынында кооптуу болуп жатат, күйүп кетпейби деген кооптонуулар бар. Бирок албетте биз 30 секунд бир жагын бышыргандан кийин муну өйдө ыргытып туруп, экинчи бетине которушубуз керек. Өйдө ыргытып, мындайнан. Белек ошол колгон келет. Биягынан чыгып кетип, мындайнан башка тийип, 103кө чала калып деп койбойм, Эми бысымылда деп кийинки кадамыбызды баштай берели. Кашыктын жардамы менен мага салфетка берип кой, Сураныч. Ассистент болуп турайын. Кана, бысымылда деп биринчисин баштайлы. Биз колдонгон азыктар 3 даана жумуртка, ун, сүт, көптүргүч жана ванилин болду. Майда куйган жокпуз жада калса. Ал эми азыр бышканын күтүп турабыз. Менин теориялык маалыматыма ылайык, бир панкейк 1 минутта бышат. Ошондо бир жагы 30 секунда, экинчиси 30 секунда. Мен негизи карап атам, астына кызара баштадыбы деп. Анткени менин көргөн, практикада көргөндө, алар сөзсүз мынтип карап турар эле да. Ошондуктан мен да карап турам. Карап турасың. Деги эле панкейктерди көп жеп жүрөт окшойсуң, Бага жагат аябай. Чындыгында же бал менен, же сен айткандай сгущенка менен, же кадимки коюу эмес, суюкка окшош шоколад менен сүртүп кабат кылып туруп кесип жесең,
түшүнүктүү. Жа, тамашалап себептен отко. панкейк жасап атканыбыз. Болуп калат. Болуп калат. Ошондо эң даамдуу панкейк бул кайсыл жакта жасалат жана эмне менен жесе? Кайсы өлкөдө билбейм, негизи мен алгачкы жолу Түркия мамлекетинен ооз тийип көргөм. Анан кийин ооз тиймек тургай үйүмө шен алып кетип, кийин өзүм үйрөнгөнгө дагы. Сага сен алып келип калдың панкейкти. Көптөргө айткым келген эмес деп койдум да. Мактан жакчан эмесмин деп. Жок, буш элек. Сонун мушкул атат бирок. Бирок чынында караңыз, май жок, такыр май жок, күйүп кеткен жок. Мен сен көрө элек май кошуп койгом деп койбойм э. Негизи чын эле мен көргөндө май менен кошулушкан, балким ошол үчүн ушундай идея келди да. А бирок майы жок деле, демек жасаса болот. Дагы отту күчөтүп алалы. Бирок сиз биз көргөндөй эле кичине формада эмес, чоң формада жасатсаңыз болот. Бул сиздин фантазияңызга. Торт сыяктуу кылып, э? Торт сыяктуу кылып анын үстүнө коесуз. Чынында торт жасабастан панкейк менен туулган күн тосуп көрүү керек экен, чынында. Батыраак болот, э? Азыр биз күтө туралы, дагы биздин меш жакшы ысыйлыгы окшойт, э? Ал учур Биз жандуу музыка менен, жандуу үн менен сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгармага кезек берели. Элдос Алмаздан болсун. Ал эми биз сиздер менен кайрадан ашканада панкейктин жыйынтыктоолуучу бөлүктөрүндө көрүшөбүз. Белек. Иштер кандай деп койбойсуз? Иштер жакшы. Бурсактан айтабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй 2 панкейк даяр болду. 3-үнчү панкейкти жеп кетишти. 3-үнчү панкейкти биздин оператор Урмат байке ооз тийди. Урмат байкеден сурап коелу. Дейби десек. Жакшы экен Урмат байке. Жакшы экен. Мына мындай деп атат. Комс бери чыгарып койсуң. Ооба, көрсүн экен. Сен экөөнүн ортосуна сгущенка шубай берейин, э, жөн турбай. Ооба. Турап. Ал учур. Песен. Менин сөзүм. Макул. Ал учур, анда мен айта кетейин. Панкейк деп калдык. Эгер сиз дагы жалкоо ашпозчулардын бири болсоңуз, азыр укмуш мискелдер чыгыптыр, анын 2 бети бар экен. Сиз монтип айлантып отурбайсыз. Ал 2 капкагы бар экен, аны өз мискейде эле аңтарып койсоңуз, ал панкейктер экинчи бетинен бышып баштайт экен да. Ошондуктан мындай эске алып коюңуз. Бул менин оюмча аябай сонун нерсе окшойт. Туура. Мен колдонуп көрбөсөм дагы жарнама кыла кетейин. Туура. Себеби ал нерсе дагы бизге керек. Оппа, экинчи тарабы кетти. Көбүрөөк эле шуап коюн, э? Болду го дейм. Эмнегедир меники экинчи тарабы болбой жатат. Биздин меш дагы эркелей баштады. Эркелей баштады. Мынакей. Кандай кылсак экен? Не болду, өчүп калдыбы? Жок, жакшы бар, э? Неме деп коет го? Орустарда жакшы сөз бар го. Перезагрузка деген. Перезагрузка кыла коебуз. Эч нерсе болбойт. Перезагрузка. Биз колдонгон азыктар дагы айта кетейин. Жумуртка, сүт, туз кошул. Туз да кошуп койсоңуз болот. Ушундай элеби? Ооба. Туз, кант, каалаган нерсеңизди кошо берсеңиз болот экен. Азыр панкейкке элдер үйүндө, муздаткычында эмне болсо ошонун баарын кошуп башташыптыр. Чынында бул жада калса ун кошпой коюшат экен, элестет. Ун, сүттүн ордуна кадимки эле айранды кошуп салсаңыз болот экен. Сулуунун майдаланганын. Деги эле бул сиздин фантазияңызга ылайык, жада калса кадимки эле ботко жасап баратып эле ошону мискеге салып бышырып салсаңыз, ал дагы панкейк болот. Жашылча жемиш кошсо болот болду экен. Мен оюмча арбуз, дарбыз, жашылча жемиш мунун баарын кошо берсе болот. Бирок мен аны жасап көргөн эмесмин, албетте. Даамы кандай болот, мен кепилдик бере албайм. Ошондуктан сиз жасап көрүңүз, комментарийге жазыңыз, анан балким биз дагы эфирден аны жасап көрсөтүп калабыз. Албетте. Белек, иштер кандай? Иштер жакшы, биздин меш эркелеп атат деп эдим деле, ошо эркелеп атат. Ооба, чынында белектин жанында эркелегин гана келип калат. Керек болсо меш дагы эркелейт. Керек болсо ооба. Мынакей кайра башынан кылып көрөйүн. Кеттик. Оппа. Чү. Муну алып туруш керек. Ушундай жайы бар беле. Ушундай да жайы бар. Мына азыркы учур акыркы эле кадамдар калды, акыркы секундалар калды. Биз болсо жок дегенде 2 панкейкибиз даяр, курсак абдан ачып жатканда эмнегедир меш эркелеп жатат. Меш иштесе эле. Негизи аба ырайы менен техникага ишенип болбойт дейт. Каалаган учурда өзгөрүп кетиши мүмкүн, же болбосо иштебей калышы мүмкүн дейт. Андыктан чындыгында эле бул нерсе дал ошондой болуп атат. Себеп дегенде азыркы тапта биздин меш абдан эле эркелеп жаткан учуру. Бирок азыркы тапта бизде
Бирөө, Экөө бар. Ушундай үчөө, эле жеп төртөө даяр. Төртөө даяр, чындыгында төртөө даяр деп калдык, бирок биздин меш дагы деле эркелеп бүтпөй койду. Бул албетте, Балким мунусу дээрес. бул жактагыларды да кошуп койсок болот негизи. Ооба. Мына табына бушуп калыптыр. Сгущенкадан кошуп коюп, ооба. Абей, башкасын кошсам азыр. Негизи урматтуу телегөрүүчүлөр, билесиздер, аба ырайы менен техникага такыр ишенбеш керек. Себеп дегенде, аба ырайыго мейли убакыттын өтүшү менен өзгөрө кетет. Ал эми техника деген баары бир туруп иштей калышы мүмкүн. Биздики дагы балким таарынып калганбы бизге, же болбосо эмнегедир маанайы жокпу, айтор иштөөдөн баш тартып койду. Буга биз албетте өкүлдөйбүз. Себеп дегенде эң башкысы алгачкы кадамдарды эмнелер колдонулушу керек экен. Айтып жетишпи. Жана ошол эле учурда, ошол эле учурда эмнелер кошулушу керек. Жана тайып баратат. Кандай түрлөрү бар, кайсыл жакта эң дамдуу панкейк, анын баарын айтууга жетишип калдык. Ал учур панкейк даяр. Биздики. Мисалы үчүн, азыр сага Билмесең ошоюн деп атасың. койдук эле. Негизи мынакей, ар кандай формада жасалып калгандыктан мунун четтери мынтип чыгып кетет. Бирок эгерде сиз конок алдына коем десеңиз, мунун үстүнө мынакей вилканын кыргызчасын билесиңби? Айрыча деп коет экен. Айрыча. Муну формасына келтирип кесип алсаңыз болот. Бирок биз кеспей эле койбойлу, Даамдуу көрүнөт. Бизде кичинекей табак бар болду экен. Кел, мен табак издеп турайын. Ошол табак чоңурагын ал бир аз. Мына биз ушунун эле үстүнө коюп алабыз, себеп дегенде биз өтө эле чоң. Анан өтө көп сгущенка кошуп таштап турабыз. Бирок чынында мага ушундай жагат да, таттуу болот, курсак тоет демекчи. Албетте. Ал учур биз ос деген убакыт келип жетти. Мен абдан шашылып жатам. Кесип алайынбы же? Кесип берчи, кел. Бысымылда. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр. Азырда экиге бөлүп берейинби? Жок. Кел. Же үстүңкү катмарын эле алып алсаң болот. Кана. Вау. Эмне дейт? Кана сүйлөй. Укмуш сонун. Жактыбы? Шумдук, сөз жок. Чынында абдан дамдуу. Дамдуу, сүт дамдынат, жумуртка дамдынат. Дагы? Блинчикке окшош экен. Сүйлөккө каршы биз 4 даана гана панкейк жасаганга жетише алдык. Себептен техника бир аз эркелеп койду. Бирок сиз үйүңүздө канча бул жакта камыр калса баардыгын жасап жетишип, таң эрте тез чай менен кошо таңыңызды улантыңыз. Ал эми дал ушул сиз панкейкти жасап чай ичип жаткан учурда сиздин маанайыңызды Элдос Алмаз көтөрөт. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар.